Барыңыздарга салам, урматтуу көрөрмандар. Бүгүн биздин подкасттын коногу Сыдыков Урматбек, кесиби боюнча проктолог жана ТС клиниканын негиздөөчүсү. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Эрмек мырза? Биздин подкастка кош келипсиз. Өзүңүз жөнүндө маалымат айтып кетсеңиз. Биринчиден баарыңыздарга саламатсыздарбы? Менин атым Сыдыков Урматбек Умарович, 43 жаштамын. Проктология боюнча тармактын адиси болуп саналам. Эмгек стажым 20 жыл болуп калды быйыл. Буюрса дагы алда көп максаттарыбыз бар, дагы стажыбызды көбөйтөбүз. Менин оюмча 20 жыл деген бул абдан чоң тажрыйба болот. Урмат мырза, сиз ошол проктология бөлүмүнү кантип тандап калдыңыз? Ошол жөнүндө дагы айтып берсеңиз. Көп тааныштарым сурап калат да, сен эмнеге ушул проктология көчүк жакка бардың деп, анан мен тамашалап айтып калам, бизде экаларларды ошол жака жөнөтчү депчи күлүп. Бирок негизи хирургия билесиз да, Эрмек мырза, экөөбүз тең бир Акунбаевский клиниканын балдарыбыз. Анан общий хирургияга баргам биринчи. Общий хирургияга барып, көрүп, ординатурабызды өтүп жатканда анан проктология бөлүмүнүн коллективи мага абдан жаккан да, абдан сонун, бири-бири менен жакшы мамиледе. Ошол убакта мен барганда бөлүмдүн башчысы Бектен Ызакчан Абдыралиевич ата катары мени тосуп алып, жакшы өзүнүн насааттарын айтып, үйрөтүп, баардык ошол жердеги адистер, агайларым деп санайм, ошол мага үйрөтүп, анан ошол бөлүмдү сүйүп калдым деп айтсам болот. Ошол убакта эле өзүм үчүн чечтим, мен дагы ушул бөлүмдүн бир бөлүгү болгум келет деп тандап калдым. Ошол проктология тармагын тандаганда биринчи кыйынчылыктар кандай болду? Себеби бул тармакта баягы көптөгөн бейтаптар бар дагы, ар түрдүү бейтаптар бар дегендей да. Кандай кыйынчылыктарга туш болдуңуз? Биринчи жагынан ал убакта интернет эми келип турган убакыт, анан баарыбыз билим издейбиз да. Билим издеп, изденип, анан бейтаптардын кыйналганын көрүп аябай ызаландым. Эмнеге операциядан кийин, эмнеге операцияларыбыз ушундай, орусча айткандай, травматичный, кыйналышат, оорутат, кайра калыбына келүү аябай көп убакыт талап кылат экен. Ошондон баштап изилдеп, ушул күнгө чейин жакшы бир эмелерге келдик, корутундуларга келдик десек болот. Азыр ошонун баарын ишке ашырып жатабыз. Ошол көптөгөн кайрылган бейтаптар сиздерге кайсыл оорулар менен келет эле, дарттар менен айтып кетсеңиз? Өзү деле статистика боюнча проктологияда геморрой оорусу көп кездешет. Геморрой оорусу көп кездешет, андан кийин көчүктүн аналдык жаракаты, андан кийин өткүр, көчүктүн өткүр ириңдүү жаракаты, өткүр ириңдүү түтүкчөсү, андан кийинки болуп азыраак вирус оорулары, кандиломалар, папилломалар. Кийин ушундай бир оорулар бар, аял заты төрөйт да, билесиз да, кыйналып төрөшөт, жатын жак айрылат, плод чоңураак болуп калса, ошол убакта сфинктердин жетишсиздиги деген оору бар. Же орусча недостаточность анального сфинктера деп коет, разрывы промежности, ошолордун баарын калыбына келтирүү операциялары абдан кызыктуу көрүнгөн мага. Кийин дагы ошо агайлар үйрөтүп, өзүм да кызыгып көп жасай баштадым. Проктологияда негизи хирургдар жакшы жасашат. Бирок сиздин сурооңуз боюнча эң көп бул геморрой оорусу менен көп катышат. Ошол эле убакта геморрой оорусуна жабынып рак оорулары да көп болушат. Ошолорду көбүнчө өтүшүп кеткен учурларда дифференциациялап туруш керек да. Ушул кайрылган бейтаптардын мындай өзүңүздүн статистикаңыз барбы? Кайсыл кесиптин ээлери көбүнчө кайрылат? Же бул геморрой оорусу эч кимди тандабайбы? Негизинен бул геморрой оорусуна азыр айтып атпайлыбы, 21-кылымдын бир чоң проблемасы бул офистик иштөө, отуруп иштөө деп коет.
же орусча айткандай гиподинамия. Кечке отурушат, кан айлануу системасы бул жакта жакшы эмес болот. Андан кийин бул ошол эле урбанизация бул кандай десем, шаар чоңоюп, анан адамдар кечке иштеп, жасаган тамак жасаган убактылары жок, фастфудка көп өтүшөт да. Башкача айтканда бул туура эмес тамактануу. ооба. Туура эмес тамактануу бул иштин катуусуна же запорго алып келип, ошол запордун ич катуунун негизинен көп оорулар алып келет. Геморрой, анан аялдардын кош бойлуулугу, төрөттүк кыйналуусу, баланын негизи кичинекей баланын азыркы бир чоң проблема бар азырчы. Балдарыбыз горшок деп коебуз да. Отурганда биз азыр эмне уюлдук телефон берип коебуз дагы, ал өзүнүн мөөнөтүнөн көбүрөөк дагы отурушат да. Отурганда бала горшокко 3-4-5 минут отуруп эле, анан көчүгүн акырын жууп тургузуп коюш керек да. Биз өзүбүз балабызды ыйлабасын деп телефонду берип же планшет берип же телевизор коюп коюп, ал бала 20-30-1 саатка чейин отургандагы убактар болот дагы. Кичинесинен баштап ошо ооруга биз түрткү берип коебуз да. Бул жерде кийинки суроо пайда болуп жатат да. Оорулар жашарды деген суроо да. Ошо сиздин тармагыңызда дагы оорулар жашарып жатабы жана орточо жаш курактагы кайсыл адамдар кайрылышат? Өзү статистика боюнча 40 жаштын тегереги. 40 жаштын тегереги, 40 жашка чейин эркектер көбүрөөк ооруйт. Кийин 40 жаштан кийин 1/1 болуп калат. 50% эркектер, 50% аялдар. Бул деген мобилдик жаш да, мобилдик жаш. Адамдар көбүрөөк иштеп, көп иштегендер, көп бир жакта жүргөндөр азыр ошол 20 жаштан 40 жашка чейин болуп калат да. Жаштар арасында деп азыр айтып кеттиңиз да, ал жакта да көбөйдүбү азыр кайрылгандар? Жаштар арасында көп. Көп Ооба, бизге азыр негизинен жаштар көп келет. Бир жагынан бул интернет булактарынан жаштар көп окуйт. Instagram баракчалардан, сайттардан көп окуп азыр келе башташты. Бул жерде дагы сиздердин салым кошконуңуз Instagramга маалымат берип жатканыңыз болуш керек, себеби проктология тармагында практика өтүп жатканда дагы көпчүлүк учурда адамдар кайрылгандан коркуп кимге барышты билчү эмес да. Азыркы учурда ушундай сиздерден коркуп келбей жүргөн бейтаптардын саны дагы эле көппү? Өтө туура сөз болду, Эрмек мырза. Көбү келбейт. Анан бизде азыр ушундай бир моменттер болуп калат да, аябай кыстап ооруганда гана келишет да, чыдап. Эгерде эртерээк келсе ооруну, эми эле башталып жатканда, биринчи эле бир тамчы кан пайда болгондо, ошол убакта келсе ооруну жеңүү дагы жеңил болот. И восстановление деп коет, кайра калыбына келүү дагы оңой болот. Анда ошол белгилер жөнүндө дагы айтып кеттиңиз да. Мисалы үчүн бизде азыр бейтаптар да көрүшү мүмкүн. Кайсыл 3-4 белги болуш керек, что баягы дарыгерге мына баягы красный флаг деп коет го, ошо барыш керек деген белги айтып кетсеңиз. Эң биринчи бул көчүктүн айланасында кандайдыр бир шишиктердин пайда болушу, андан кийин кан. Бешептегенден кийин чоңго баргандан кийин же заңдагандан кийин деп койсо болот, жанагы дара кагазында кандын пайда болушу, андан кийин оорунун пайда болушу, кычышуусу, ич кийимдин булгануусу же көчүктөн кандайдыр бир жагымсыз жыттардын пайда болуусу. Ушундай белги болсо, демек дароо эле ошол проктолог дарыгерине барыш керек. Ооба. Проктолог эгер шаарда болсо, анда проктологко кайрылса болот. Эгер четирээк жакта болсо, сөзсүз түрдө үй бүлөлүк дарыгерден башташ керек. Үй бүлөлүк дарыгер биринчи звено болуп саналат, билесиз. Ал биринчи диагноздорду коюп, дарылоосун баштайт, же изилдөөсүн баштайт, же күчү жетпесе, же изилдөөлөр кичине тартыш болсо, анда шаарга
көрсөтмө менен же направление менен жөнөтсө сөзсүз түрдө проктолог көрүш керек. Чоң рахмат. Эми сиздин клиникаңызга кайталы, Урмат мырза. Аты ДС клиник. Анан кандай кызматтарды көрсөтөт? Ошол жөнүндө кененирээк айтып кетсеңиз. ДС клиник бул деген доктор Сыдыков деген интерпретация болот. Ачылганыбызга буюрса мына ДС клиник брендибиз 4 жылдан бери жүрөт. Биздин клиника негизинен багыты проктология. Жылдар өтүп, убакыт өткөн сайын бейтаптарыбыз сурануусу боюнча гинекология коштук, урология коштук, эндоскопия изилдөөлөрүн, гастроскопия, колоноскопия өзүңүз жакшы билесиз. Анан бизде лор врач иштейт, ультрадугуштук изилдөө кабинетибиз бар, аябай жакшы аппаратыбыз турат. Эмнеге бул тармактарын коштук? Мисалы үчүн аял киши келсе, аял кишилер гинекологиялык жактан дагы кошо оорушу мүмкүн, байланышы бар сөзсүз. Мисалы үчүн ректовагиналдык ириңдүү түтүкчө деп коет, же ректовагинальный свиш орусча. Ошол оору гинеколог менен түз байланышта болуп кошо дарылаш керек. Уролог эмне үчүн? Уролог бул эркектердин баары билесиз, простатит оорулары менен ооруйт. Зара чыкпай калат, геморрой аябай чоңоюп кеткенде эркек органдары да кошо кыйналышат. Эндоскопия эмнеге бөлүмүн коштук? Менин оюмча бул эң негизги багыт да проктологиядачы. Ар бир ооруну, мисалы үчүн геморрой оорусу менен рак оорусун дифференциация кылыш үчүн, айырмалаш үчүн эң биринчи ыкма изилдөө бул деген колоноскопия. Аябай өнүккөн мамлекеттерде сурабай эле колоноскопия жөнөтүшөт да. Бул деген скрининг деп коет, же ооруну алдын алуу. Биздин клиникадагы ошол багытта чоң жумуш жасап жатабыз. Биздин эндоскописттер Талгат Абдыманапович, Санжар Мырзабекович, эки күчтүү эндоскопист бар. Кыргызстанда аттары чыккан аябай күчтүү адистер. Ошолор менен бирге иштейбиз. Жана бизде онкопроктолог Наргиза Бекбосуновна ошол багытта скрининг боюнча жакшы жумуштар жасап жатышат. Не дегенде рак оорусу геморрой оорусунун жабынышы мүмкүн да. Экөөнүн симптомдору окшош. Экөөндө тең кан агат, экөөндө тең ич катышы мүмкүн, жана башка симптомдор окшош. Менин түшүнүшүм боюнча, Урмат мырза, азыр сиздер көрсөтүп жаткан кызматтар бул баягы дүйнөлүк стандартка ылайыкташтырган кызматтар экен, Ооба, ошол көп клиникаларда проктология адиси болгону менен эндоскопиясы жок да. Биздин клиника азыр бүт багыты бар проктология менен байланышта. Анан жана скрининг боюнча айтып кетпедик беле? Бүт дүйнө жүзүндө, бүт өлкөлөрдө скрининг бар. Скрининг колоректального рака деп коет. Ал протокол менен изилденет. Бул өзүнчө проект менен өлкөнүн саламаттык сактоо тармагы менен кошо иштеш керек бул нерсе. Анан бир эле Кыргызстанда жок. Ушул нерсе Кыргызстанда жок. Кошуналарда бар. Кошуналарда бар. Кошуналарда аябай жакшы багытта иштеп жатышат. Жылына 1000 деген орусча айтканда спасенные жизни. Бизде дагы колоректальный рак оор эмеде турат. Кандай айтсам? Оор абалда турат. Ошол абалдан чыгыштын эң биринчи жолу менин оюмча бул скрининг. Ошол скринингти Кыргызстанга как стандарт кылып киргизе турган болсок, бул Кыргызстанга эмнени алып келет? Кыргызстанга бул биринчиден финансовый жактан биздин көп бейтаптар, пациенттер чет жака кетишпейт дарыланганы. Биринчиден
мисалы үчүн башка өнүккөн мамлекетке ошол оору боюнча барып дарыланса $10,000 $100,000 чейин кетиришет. А эгерде бул скрининг иштей баштаса бир бейтапка $800 $4,000 чейин эле кетет. Алдын ала алса арзан эле экен. Арзан. Ар бир жаран өз чөнтөгүнөн чыгарса болот, же чыгара албаса кандайдыр бир уюмдар аркылуу же мамлекет аркылуу жардам берсе болот. Бул скрининг эмнени берет? Биринчи IFOP тест деп коет. Атайын тест тапшырышат, занга мындай тест сыяктуу коюшат дагы. Эгер положительный болуп калса, анда колоноскопия жөнөтөт дарыгер. Колоноскопияда көрүп туруп кандайдыр бир рак оорусунун биринчи белгилери, мисалы үчүн полип болсо, полипти бейтапты кыйнабай туруп алып койгонго чоң шарттар болот. 5 эле мүнөт алып коет, бейтап 1 сааттан кийин үйүнө кете берет. Ошол менен рак оорусун бул бейтап рак оорусунан сактанып калат. Ошол колоноскопия, гастроскопияны баягы ашказанга шланга жуту деп айтат го кыргыз эле. Көпчүлүгү баягы оорутат деп дагы кайрылышпайт да. Ошол сиздерде оорутпай кароо ыкмасы барбы? Бул нерседен өтө туура сөз болду. Билесиз, студенттик кездерде өзүбүздүн ашказаныбыз ооруп, өзүбүздө язва болгон үчүн баарыбыз ошол эмеден өттүк окшойт. Өзүм ошол нерседен аябай коркчумун. Шланга жутуштан деп койлу. Гастроскопиядан коркуп жылдар өтүп кетет эле. Бирок айласынан барчыбыз ооруганынан. Ошол нерсе өзүм башыман өткөн үчүн ошол седацияны кошо баштадык да. Бул медикаментоздук уйку. Бейтап мисалы үчүн уктап калат дагы, гастроскопия өтөт. Эчтеке эсинде жок, оорутпайт. Комфортту баары өтөт. Колоноскопияны да ошондой өтсө болот. Экөөнү бир өтүп койсо болот. Бир убакта да өтсө болот. Баардык өткөн бейтаптардын баарында рахмат айтышат, баарычы. Рахмат айтышып, мурункусунда биз аябай кыйналып өттүк эле деп даттанышат. Азыркы өткөнүбүз бул клиникада аябай жакшы өттү деп ыраазы болуп кетишет. Ар бир ыраазы болуп кеткен бейтапка аларды көрүп биз өзүбүзчө сүйүнөбүз. Ошол багытта дагы иштеп жатабыз. Ошол кээ биркилер баягы наркоз алгандан да коркутушат да. Аны сиз дагы билсеңиз керек. Наркоз ошол убактылуу алган зыяны жокпу деп мындай мифти дагы айтып кетсеңиз. Кандай десем, ооругандан көрө оорубаган жакшы. Ооруса, мисалы үчүн жүрөк оорулуу бейтапка күчөп, билесиз да, инфаркт кайра болуп калышы мүмкүн, инсульт кайра болуп калышы мүмкүн. Экинчиден жанагы көп чал кемпирлерде гипертония оорулары көп да. Гипертонияны именно ошол седация жакшы кармап турат экен да. Уктатса давлениясы көтөрүлбөйт экен. Чал кемпирлер стресс да болбойт экен, давлениясы да көтөрүлбөйт экен. Кийин 2-3 күндөн кийин келип айтышат, давлениям көтөрүлгөн жок депчи. Ыраазы болуп кетишет. Биз өзүбүз да ыраазы, алар ыраазы. Бирок диагноз коюлат да, ошонусу жакшы. Туура айтасыз. Биз дагы баягы реанимацияда иштеп жүргөндө давлениясын эптеп жакшылап түшүрсөк, анан гастроскопия баргандан кийин кайра 200 болуп кетчү да. Демек бул жерде кыска убакытта болсо дагы баягы медикамент, уйку берип текшерген жакшы экен да анда. Ооба, бирок ошол уктатканга дагы өзүнүн көрсөтмөлөрү болуш керек. Кээ бирки бейтаптарга болбойт. Мисалы үчүн жүрөгү начарлар, аритмиялар, мерцаниялар деп коет. Свежий инфаркттар, алар болбойт. Эгер пожизненным показаниям болсо, анда конечно сөзсүз түрдө диагноз коюлуш үчүн өтүш керек. Демек ошол колоноскопия, гастроскопияны өтөрдөн алдын баягы кардиолог дагы көрүп койсо жакшы болот экен анда. Ооба, ошол нерсе бизде плановый деп коет да. Ошонун баарын биринчи өтүп келишет бейтаптар. Ага чейин
электрокардиограмма өтүшөт пациенттерибиз. Анестезиологубуз сөзсүз түрдө консультация жасайт. Анан анестезиолог өзү даярдап бейтапты сүйлөшүп кеңештерин берип анан алабыз. Кудай сактасын, кандайдыр бир реанимационный учурлар болуп кетсе, анда бизде эндоскопия бөлүмүндө бүт шарттар бар. Дефибрилляторлор бар, искусственный вентиляция легких аппараттарыбыз бар, кислородубуз бар азыр. Ошого бүт даяр болуп турабыз. Демек кандайдыр бир бейтаптын ушундай баягы гастроскопия, колоноскопия өткүзүп келе турган болсо, коркпой эле бул жака келсе болот экен да. Ооба, коркпой эле келиш керек. Сонун Урмат мырза, адистериңиз жөнүндө кичине маалымат берип кеттиңиз, бирок дагы кызыгып сурагым келип жатат да. Адистерди тандоодо кандай өзгөчөлүктөрүнө көз саласыз жана сиздин адистериңиз тиешелүү түрдө баягы заманбап окуу жайларга барып тажрыйбаларды алып жатабы? Ооба, бул бизде клиникада адистер тандаш үчүн биринчи байкайбыз. Билесиз да, байкоодон кийин анан корутунду болот. Мисалы үчүн биздин Наргиза Бекбосунова бизде бөлүм башчысы, операционный блоктун башчысы Жумадылова Наргиза Бекбосунова. Тажрыйбасы аябай жакшы, көп. Дайым бир жылда 3-4 жолу барып стажировкадан өтүп турат. Жаңы ыкмаларды издейт, кошо операцияларды кылабыз. Ар бир түшүнүксүз пациент болсо дайым сурайт. Консилиум. Да, консилиум кылат. Ошонусу жакшы. Талгат Абдуманаповичти билесиз, бул киши ошо Түштүк Кореяда чоң стажировкадан өтүп келген. Казакстан, Россияларга барат. Эндостардын өзүнчө жылдызы. Андан кийин Санжар Мырзабеков, ал киши балдар ооруканасында бөлүм башчы болуп иштейт. Анын тажрыйбасы өтө чоң. Ахмат Колдошев деген илгери эң тажрыйбалуу эндоскопист, ошонун учениги да, окутуучусу, оң колу. Өтө күчтүү жигит. Андан кийин биздин Айдай Амангелдиевна деген бар. Биздин кандай директор десем болот. Ал дагы өтө күчтүү, мыкты адис, жардам берет, өзүнүн консультацияларын берип турат. Лор врачыбыз Анара Бакирдиновна. Таныйм. Адамгерчилиги боюнча ал киши биринчи местада болбосо дагы бир высший местада да. Бүт каймактарды чогулткан турбайсызбы? Ооба. Анара Бакирдиновна жакында эле Москвага барып стажировкадан өтүп келди, тажрыйбасын чоңойтуп. Анан ал кишинин жаш балдарга, муктаж балдарга, балдар үйүнө өтө чоң жардам берет. Адамгерчилиги күчтүү. Анан биздин анестезиолог Айназик Кеңешбековна пациенттер менен жакшы сүйлөшөт. Ал дагы Санкт-Петербург шаарында көп жыл иштеп келген. Азыр ошол эмеде спецбольницада дагы иштейт. Мен айтып кетет элем, биздин клиниканын дарыгерлери биринчи айырмасы, өзгөчөлүгү бул адамгерчилик. Андан кийин тажрыйбалуулугу. Эки нерсеси аябай жакшы. Жана бейтапка кылган мамилеси болуш керек деп ойлойм. Көпчүлүк учурда сиз билесиз, дарыгерлер коркутушат. Кылбасаң операция мындай болот, тегиндей болот деп. Сизде андай жокпу сиздин клиникаңызда? Эгер аябай курч маселе болсо, эгер бейтаптын ден соолугуна залал болуп, саат же күндөр калса, сөзсүз аны айтыш керек. Экинчи жагы, билесиз да, бизде кичине терс жактары бар. Коллегаларыбыз бар, анча-мынча баары келип акча маселесине такалат. Андай кылбаш керек деп ойлойм. Акча маселеси дарыгер үчүн акыркы орунда туруш керек. Эң биринчи Петров айткандай, мисалы үчүн Федор Угловдун китебин окусаңыз керек. Николай Николаевич Петров айткан, бул бейтап деген биринчи орунда туруш керек.
бейтаптын гана ден соолугу, бейтаптын гана настроениясы деп коелу. Ошондон кийин гана калган нерсе. Ошол багытта иштеп жатабыз. Сонун эми кийинки суроо Урмат мырза, баягы адистериңиздер жөнүндө айтып бердиңиздер. Аябай көп иштешүү жөнүндө дагы бир адисим унутуп калдым айтам деп. Зура Шамшыбековна деген бизде гинеколог, УЗИ адис, тажрыйбасы 20 жылдан ашкан. Өтө күчтүү, адамдык сапаты өтө жогорку деңгээлде турат. Бейтаптары үйүнө чейин барып, аябай ыраазычылыгын айтышат. Төрөй албаган аялдар төрөп, ал кишинин аябай мындай бир ичинде болгон адамга мамилеси өтө күчтүү. Медсестра кыздарыбыз бир туугандай карайт деп. Бир туугандан да ашып кетет. Ушул адистериңиздер жөнүндө айтып калдыңыз да, Урмат мырза. Анан биз билебиз, баягы биздин дарыгерлердин арасында биз аябай көп иштеп, бирок эс алганга убактыбыз аябай аз болот да. Анан сиз ошол өзүңүздүн адистериңизге, кадрларыңыздарга эс алууга канчалык деңгээлде мүмкүнчүлүк бересиз? Себеби эгер алар жакшы эс алса, жакшы жардам бере алат деген түшүнүк барбы? Адистерибиз кандай десем, бир жылда 2 жолу эмгек эргүүсүнө чыгышат. 2 жумадан кээ бирде уикенд деп коет, билесиз да. Ишемби, жекшемби күндөрү эс алышат. Клиникабыз иштебейт ошол күндөрү. Бул жакшы условия адистерибизге. Анан эгер үй бүлөсүндө же жеке кандайдыр проблемалар болсо, дайым жардам бергенге даярбыз. Клиника баш болуп, өзүм баш болуп дайым жардам бергенге. Кыздарыбыз болсо, медайымдарга болсо, эмгек эргүүсүнө толук төлөп беребиз. Башка жеке менчик клиникаларда эмгек эргүүсү төлөнбөйт. Биз төлөп берип, убагында төлөп беребиз. Эмгек акысы аябай жакшы. Биздин администратор дарыгер Айзирек деген кызыбыз бар. Ал киши баарын контролдоп турат. Ким чарчаса айтып турат. Жардам бергенге аракет кылат, чарчабаганга. Ошол. Сонун эми азыр ошол сиздин бүт клиникаңыз жөнүндө, адистер жөнүндө сүйлөштүк, Урмат мырза. Эми өзүңүздүн жеке жашооңуз жөнүндө дагы бир аз маалымат берип кетсеңиз, бош убактыңызда эмне менен алексиз? Өзүңүздүн жеке кызыккан хоббилериңиз барбы? Бош убакыт деле жок да, билесиз да. Бош убакыт деле жок, бирок спортду аябай жакшы көрөм. Спортду жакшы көрөм. Жумасына 3 жолу тренировка деп коебуз. Спорт залга барып, машыгып турам. Кээ бирде чуркайм. Тоого чуркаганды жакшы көрөм. Эң жакшы көргөнүм, апам да жакшы көрөт. Марапат Сатаровна. Бул жана суунун боюна барып, отуруп, суудан энергия алганды. Ошону да жакшы көрөм. Балдарым менен убакыт өткөзгөнү жакшы көрөм, үй бүлөм менен. Анан мисалы үчүн үйдө жер тамда турабыз да. Өзүм кичинекей бурчум бар. Ал жерде гүлдөрдү өстүрүп, күнүгө кечинде карап, сугарып, помидорлорум бар, бир аз 4-5 түп, ошолорду карап, кичине физически иштеп, аракет кылып, дагы кандай десем, балдарым менен киного барабыз, үй бүлөбүз менен прогулка кылабыз, тоо жактарга чыгабыз. Бирок акыркы күндөрү чет жакка чыккым келет экен. Чет жакка, бирок чыга албай атабыз. Убакыт жок. Жумушка байланыштуу. Бейтаптарыбыз кетирбейт. Көп, баарына ар бирине убакыт бөлүш керек. Ар бири менен сүйлөшүш керек. Ар бирине өзгөчө мамиле кылыш керек. Ошентип жүрөбүз. Сонун. Эми биздин подкастыбыз дагы аягына жетейин деп калды, Урмат мырза. Сизден 2 суранычым бар эле. Биринчиси бул бизди көрүп жаткан, балким келечекте дарыгер болом деген жаш адистер, медиктер, студенттерге каалоо тилейиңиз. Анан экинчиси бул биздин балким бейтаптар көрүп жаткандыр. Ошолорго дагы каалоо тилейиңизди айтып кетсеңиз. Рахмат сурооңузга, Эрмек. Эми болочок дарыгерлерге айтып кетерим, эгер сиз медицина тармагына
медицина тармагы менен жашооңузду уланткыңыз келсе, ошондой кадам коюп жатсаңыз, анда бул кесипти азыртадан сүйө башташ керек. Ал кесипке жүрөгүңүз менен, дилиңиз менен кириш керек. Эгер ал кесипти сүйбөсөңүз, ал жака барыштын кереги жок. Көп улуу великий хирургдар, великий улуу дарыгерлер айтышат, медицина адамдан жыл, анан кандай сабырдуулукту талап кылат да, сабырдуулукту талап кылат. Эгер медицинаны сүйбөй барсаң, эгер акчаны көздөсөң, анда медицинага жакын дагы жолуштун кереги жок. Анан медицина тармагына баргандарга эмне дегим келет? Бул тармакка барганга жараша жакшы билим алууга аракет кылыш керек. Жакшы билим алгандан кийин аны өзүнүн тажрыйбасында көрсөтүш керек. Анан азыр жаштарыбызга, жаш медиктерге аябай жакшы мүмкүнчүлүктөр болуп жатат. Мисалы үчүн биздин убакта чет жакка чыгуу өтө кыйын болчу, каражат жетишсиз болчу. Азыркы убакта болсо чет жакка чыгуу жөнөкөй, ыңгайлуу, оңой болуп калды. Ошол практика көздөгөн жаш медигибиз орусча айткандай желаниясы эле болсо, калганы бүт болот деп ойлойм. Көрөрмандарыбызга каалоо тилектериңизди дагы айтып кетсеңиз. Көрөрмандарыбызга кандай десек, эгер мен өзүмдүн тармагым боюнча, проктология боюнча айтсам, анда эң негизгиси бул алдын алуу, профилактика. Сиз жакшы билесиз, ан үчүн негизи геморрой болбош үчүн эң мындай распространенный ооруну айтсак, бул биздин тамактануу культурабыздан башталат. Туура тамактануу, таза тамактануу жана убагында тамактануу, үнөмдүү тамактануу. Айткандай полезный свойствосы барлар тамактарды жегенге аракет кылыш керек. Андан кийин күн тартибин туура кармоо, өзүңүн жумушуңу ыңгайлуу алып баруу. Азыр деген жанагы офисный работа деп жатпайбы? Офисный жумуш биздин күнүмдүк жашообузга кичине терс таасирлерин тийгизет. Ошон үчүн күн тартибин сөзсүз туура кармаш керек. Эгер өзүңүздөрдө кандайдыр бир туура эмес симптомдорду, оорунун симптомдорун байкап калсаңыздар, сөзсүз түрдө дарыгерге кайрылуу себеп. Чоң рахмат. Урматтуу көрөрмандар, бүгүн биздин подкастта конокто Сыдыков Урматбек Омарович болду. Кесиби боюнча проктолог жана ДС клиниканын негиздөөчүсү. Эгер бул подкаст сиздерге жаккан болсо, лайк, комментарий калып, мага катталганды унутпаңыздар. Саламатта калыңыздар.